Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Байыш Юсупов тайындалды. Бүгүн ыйгарым укуктуу өкүлдү расмий тааныштыруу иш-чарасы өтүп, ага вице-премьер-министр Акрам Мадымаров, Ош шаарынын мэрі Талайбек Сарыбашев, шаардык аксакалдар кеңешинин өкүлдөрү жана өкүлчүлүктүн аппараты катышты. Байыш Юсупов буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 10 августунан баштап облустун мурдагы башчысы Узарбек Жылкыбаев кызматынан кеткенден кийин анын милдетин убактылуу аткарып жаткан. Иш-чаранын жүрүшүндө ал өз ишмердүүлүк планы боюнча маалымат берип жатып, Ош облусунун айыл чарба жана өнөр жай багыттарын өнүктүрүү негизги кадамдарынын бири экендигин белгиледи. Ошондой эле облустун аймагындагы медициналык объекттерди куруу жана жаңы аппараттар менен толуктоо тургандыгын кошумчалады. Мен бул жерге келип калышым, мындай бир жактан эле бир түшүп калган жерим жок. Мыйзамдуу көрүнүштө эле эсептейм. Себеби мында эмгегим ушул жерде эмгектендим, менин эмгегим баалашыптыр. Анан кийин эми экинчисин айта турган болсом, бул өзүмдүн уулум, эми уулум бул мэрияда эле иштеп атат. Эми иштебей койгонго турмушу үй бүлөсү бар экен. Ошо инвестиция боюнча, тышкы саясат боюнча ошол жерде жетекчи болуп иштеп атат. Эми жаштар иштештин, аларга жол беришибиз керек. Анан үчүнчүсү Юсуповтар кланы деген мен агам тууралуу айтылып атат. Агам ушул техникумда 30 жылдан ашык ошо директор болуп иштеп атат. 30 жыл болду ошол жерде иштегенде мен билгендим. Анан төртүнчүсү менен мурда карындашым дагы ушул билим берүү тармагында Москва шаарларында иштеп келди. Бул жерде иштеди. Көрсөтүштөрү жакшы экен. Анан кийин ушул менин тиешем жок, шаарда ушул билим берүү бөлүмүнө башчы болуп дайындалды. Биздин туугандарыбыздан баардыгыбыздан кошуп келгенде ушу төртөөбүз иштейбиз. Буга чейин дагы мындай болгондо, баягы мына чек ара маселеси боюнча дагы ал жерде ишкерлер боюнча да бир топ көйгөйлүү. Анда сиз биринчи орун басар болуп тургансыз да. Ошол убакка чейин эле чечилип келет да. Мисалы ушул айдоочулардын көйгөйү бар, чек ара маселесинде айрым бир жеке фирмалар гана мындай үстөмдүк кылып атат дегенчи. Ошол маселелерди кантип чечесиз? Мисалы бул убакка чейин эле чечкенге мүмкүнчүлүгүңүз барбы дейсиз? Эмнеге ошол учурда уюн каткан эмессиздер? Мен бул маселе боюнча ар дайым уюн катып жүрөмүн. Бул маселенин үстүнөн иштеп жүрөбүз, аракет кылып атабыз. Мында мурдагы менин биринчи жетекчилерим менен биргеликте. Ошол жерде дагы мына Эркиштам өткөрүү пункту боюнча дагы ошол жөнгө салуу боюнча, ошол жерде алгоритмди иштеп чыгуу боюнча да ошол жерде азыр мына телевидение аркылуу дагы мен ачык айкын айтып коемун. Бардык фирмалар, кайсы бир фирма болбосун. Мына мен өзүмдүн интервьюмда да бергенмин, сиздердин алдыңыздарда да айтам. Бардыгына мен тең шарт түзүп берип атабыз. Мындан кийин да түзүп беребиз. Анан кийин эми ал жерде конкуренция экен. Мен ага аралаша албайм. Кандайдыр бир компания үстөмдүк кылып, эгерде мыйзамды бузбастан, эгерде аракет жасап, көбүрөөк алып өтүп аткан болсо, ал эми мен ойлойм рынок өзүнүн ордуна коет муну. Дагы бир суроо да, азыр эми пандемияга каршы биринчи максат деп койдуңуз да, анан азыр 30-дан ашык адам куттуктап социал аралык сакталган бул биринчи максатыңызга каршы келип калмадыбы? Эмне? Азыр социал аралык сакталбай 30-дан ашык адам куттуктапчы. Биринчи максатыңызга пандемияга каршы. Рахмат. Вот ошол жерге бата өзү 300ге жакын адам батат. Урматтуу пресса. 30га чейин болбойбу? Жок, азыр айтып атам мен. Ошо 300 туура айтасыз, 30 адамга чейин келди. Ошол жерде 30 адам болуп калды. Бирок ал жерге 300. Ошол жерге 100дөн ашык адам топтойбуз дегенде мен өзүм биринчилерден болуп Бишкекте туруп, каршы чыгып, акимдерди чакырбасак болбойт дейм, 7 адам. Эми жетекчини дайындап атканда дистанцияны сактап туруп, мен айткам, ошол жерде чоң залда дистанцияны сактап туруп, акимдерди чакырыла. Эми күч структураларды чакырыш керек. Мына 14 болду. Аксакалдарыбызды чакырбай койсок болбойт. 6-7 аксакалыбыз келди. Анан аппараттан дагы ошо чакырбай койсок болбойт экен. Ошентип эле анан кийин 30га жетип кетти. Ошон үчүн мен ойлоймун, биз муну ошон үчүн да мен көп сөзүмдү токтолуп отурбадым. Тез эле бүтүрдүк. Ошол азыр пандемия мезгилинде ар бирибиздин ден соолугубузду ойлошубуз керек. Сиздин өкүл болуп дайындалышыңызга шайлоонун тиешеси барбы жокпу? Биз мисал айта турган болсок, шайлоону мыйзам чегинде өткөрүп бергенге баардыгына тең шарт түзүп беришибиз керек. Шайлоону мен эгерде шайлоого мен катышып, кандайдыр бир таасир тийгизем дегенде мен шайлоого кетишим керек эле. Бирок бул жерде ушул шайлоодо мыйзамдуулукту сактап берсин деп туруп мен ушул жерге алып келдим. Бул убакка бир суроо. Бул убакка чейин шаардагы жетекчилерди айрым партиялар чогултуп атпайбы? Эгерде областта ушундай чогултуулар боло турган болсо, сиз кандай чара көрөсүз? Ошол кызматкерлериңизге, райондун жетекчилерине болобу, аппарат? Мен мыйзам чегинде чара көрөм. Анан мен ушундай эле
өзгөчө бир жетекчимин деп айтып аткан жерим жок. Мисалы, мен бирок мыйзам чегинде бардык иш чараларды алып барууга аракет кыламын. Анан биринчи күндөн баштап туруп эле өзүмдүн кадамымды ушу туура эмес кадамдан баштасам, бул жакшы болбойт деген ойдомун. Мына мага ак бата дуа берип атышат. Ошон үчүн мен бар жыгын мыйзам чегинде алып барышым керек. Анан коомчулукта өкмөттүн өкүлү, бул жакта облустардагы өкмөттүн өкүлдөрү таасирин жоготуп, эт менен челдин ортосунда болуп калган жөнүндө сөздөр аябай көп айтылат да. Ушул таасири жөнүндө айтып берсеңиз, негизи кандай азыркы сиздердин күчүңүздү тегеле мындай таасир? Эгерде мындай мен мынтип айтып коеюн ушка. Мени айып көрбөйсүздөр, башкаларды айып көрбөсүн. Эгерде кокустан бир жерден парашют менен түшүп калган жетекчилер болуп калып туруп, ошол жерде ушу сиз айткан маселелерге жол коюп атат. А мен эми бул тармакта мындай өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына мен пахта заводдо, мал заводдо, текстильный комбинаттарда жетекчи болуп иштеп келдим. Мен мындай айтканда чарбанын адаммын, а бирок мына саясат 10-жылы келгенмин, 2009 жыл. Ошондон бери келип мен ойлойм, мен тажрыйбам жетишерлүү. Ошондо канчалык деңгээлде жетекчи эгерде компетенттүү болсо, интеллектуалдык потенциалы жогору болсо, чарбаны билсе, мен ойлойм, онда мындай мамиле болбойт. Сый урмат менен мамиле кылышат. Ошондо бийликтин да ошо аброюн сактап калабыз деген ойдамын. Чоң рахмат. Байыш Юсупов 1979 жылы Россиядагы Иванов текстил институтунун инженер-технолог кесиби боюнча аяктаган. 2002 жылы Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит бөлүмүн бүтүргөн. Экономика илимдеринин кандидаты, милициянын майору. 2001 жылы даңк медалы менен сыйланган. Үй бүлөлүү 5 баланын атасы. Расылымда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке, премьер-министрибиз Кубатбек Алчиевичке билдиргим келет. Алар мага ушундай бир чоң ишеним көрсөтүп, мына эң бир республикада чоң областка жетекчи кылып дайындаганы бул өзү чоң жүк, чоң милдет, чоң ишеним болуп атат. Эми ошону акташыбыз керек. Мен ойлоймун, мен ушул өзүмдүн ишимде областыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсүн алдына жылдырууда сиздер менен тыгыз байланышта болуп, сиздер мага жардам берип, биргеликте ушу биздин алдыбызга койгон максаттарды жарыялап дегендей элге таратып биргиштейбиз деген оюм бар. Анан кийин мен эми айта турган болсом, бул жерде мына 8-жыл болуп атат иштегениме. Областты коен жатак жеринен деп билемин. Ошон үчүн бардык жетекчилерди жакшы тааныймын. Ошон үчүн мен мага убакыттын кереги жок. Алар менен таанышып, жер менен таанышып, эл менен таанышып, район менен таанышып, мен ушу биринчи күндөн баштап эле ушул алдыбызга койгон бийик максаттарды иш жүзүнө ашырууга аракет жасаймын деп ойлойм. Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, мына жер жүзүн ушундай бир чоң бир апат, пандемия ээлеп басып турган мезгилде эң алдыңкы негизги максатыбыз бул элибиздин ден соолугу. Ошон үчүн мен айтарым, биринчи максаттарым ушу пандемияга каршы күрөшүү жүргүзүп, ушу жакынкы арада ушу медициналык жабдыктар менен, ушу дары-дармектер менен биз мына кокустан Кудайым сактасын, экинчи волнасы келип кала турган болсо, ошого даяр турушубуз керек, өлүмгө жол койбошубуз керек деп ойлоймун. Ошон үчүн бул менин алдымда турган эң биринчи бул элдерибиздин, элимин, областыбыздын, элдердин тургундардын ден соолугу. Аны экинчиси мен айта турган болсом, мен мына өзүм ушул же мына 7 жылдан ашык ушул жерде биргеликте иштеп атам. Ага чейин дагы чоң районду жетектеп келгенмин. Көйгөйлүү маселелерди жакшы билемин. Мына өзгөчө мына 6 айдын жыйынтыгы менен бизде айыл чарба тармагынан башка бардык тармакта мына өнөр жай болобу, социалдык тармак болобу, кичи жана орто бизнес болобу, бир аз көрсөткүчтөрүбүз кыйла эле төмөндөп кеткенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошон үчүн азыр биринчи менин иш планым ошо экономика боюнча алгачкы кадамдарды ушу орто жана кичи бизнести жандандырып, анан кийин ушул кетирилген кемчиликтерди 6 айдан бери ушу толбогон пландарыбызды налог боюнча бюджеттин мындай толбой калган немелерин, статьяларын толук толтурууга аракет кылабыз. Ошон үчүн мен айтам, биринчи эле ошо районго чейин буга чейин социалдык экономикалык өнүгүү боюнча быйылкы жылга план түзүлгөн. Ошо планга бир аз өзгөртүүлөр киргизебиз, себеби мына турмуш өзү өзгөртүүсүн киргизип койду мына пандемия. Ошон үчүн мен ойлоймун, ушул райондор менен биринчи биргеликте ушул планга өзгөртүү киргизип туруп, ушу экономиканы көтөрүүгө чоң аракет кылабыз деген ойдомун. Ош облусу Кыргызстандагы эң чоң облустардын бири. Сиз кайсы көйгөйлөрдү мындай? Эң башында кайсы көйгөйлөр? Эми эң чоң көйгөйлөрдүн бирин мен сиздерге айта турган болсом, Ош областы чоң област деп айтабыз. А бирок мындай караңыздар, өнөр жай продукциянын көрсөткүчү областтын 3% түзөт. Бул абдан аз. Себеби ушундай 1 миллион 300 миң халкы бар, 1 миллион 400 миңге жакын халкы бар
обласыбыз көрсөткүчүнөн мына өнөр жай көрсөткүчүнөн ушундай бир төмөн болуп турган. Ошон үчүн эң бир көйгөйлөрдүн бири инвестицияны тартып, өнөр жайды жандандырып, өзгөчө ушул тоо кен өнөр жайларды жандандырып туруп, ушул көрсөткүчтү мен Кудай кааласа ойлоймун ушул жакынкы арада ошо Ош областынын активи менен, акимдер менен мына жаңы ишканаларды куруп, жаңы жумуш орундарды түзүп туруп, ушул көрсөткүч болбоду дегенде биз өзүбүздүн бир 15%га чыгарышыбыз керек деген чоң менин милдетим, ниетим бар. Ошол эми ушуга аракет кылабыз. Анан дагы бир эң чоң көйгөйлүү маселелерден бири, мен ушул жерде мына көптөн бери иштейм, өзүңүздөр көрүп атасыздар, чек ара маселеси. Себеби мен ушул ушунча жылдан бери ошол чек ара маселеси боюнча делимитация демаркация маселелери боюнча комиссиянын мүчөсү болуп жүрөмүн. Эң бир көйгөйлүү маселелерибиз бар биздин чек ара. Экинчиден ушу элибиздин тынчтыгын коргоп, ушу чек ара маселесин тез арада чечишибиз керек. А калгандарын мен ойлойм биздин жаштарыбыз азыр ушундай бир активдүү катышып, турмушка да анан кийин өздөрү да келишип, сунуштарын айтып, жардам берип атышат. Анан эми мына көйгөйлүү маселелердин бири муну өзүңүздөр жакшы билип турасыздар. Мына санариптештирүүнү кандай жакшы өздөштүрүп атабыз. Ушул да мен муну көйгөйлүү маселе деп ойлойм, турмуштун талабы деп ойлойм. Ошон үчүн санариптештирүүнү жакшы жүргүзүп атабыз. Санариптештирүүнү мындан да терең улантышыбыз керек деп ойлойм. Жана айтып атпайбы, Юсуповдордун мисалы үй бүлөлүк кылганы да башталды деп атат да. Анан буга кандай жооп бересиз? Мисалы бир эле фамилиядан төртөөңүздөр кызматтасыздар да. 4 жыл.